соттун бүгүнкү акыйкат чечим чыгаргандыгы жөнүндө кыскача маалымат берип койсоңуз. Мен биринчиден ушул мен турмушумдагы оор мезгилдерде мени үй бүлөмдү колдоп турган тууган уруктарга, дос жарларга, эң негизгиси эли журтума ыраазычылыгын билдирем. Ушу элим колдоп, журтум колдоп, эли журтумдун колдоосунун негизинде мына биз акталып чыгып отурабыз. Адилеттүү чечим чыгарганына мен ойлойм эли журтубуз да ыраазы болуп атса керек деп. Эң негизгиси дагы бир жолу айтайын. Мен элиме, журтума, кыргыз элиме ыраазычылыгын билдирем. Эми Кыргызстанда акыйкат соттор болуш үчүн акыйкат бийлик болуш керек. Кыргызстанда акыйкаттуулук орнош үчүн элибиз, журтубуз жакшы жашаш керек. Элибиз, мамлекетибиз жакшы жашаш үчүн биздин башкаруучуларыбыз, мамлекетти башкарам деген адамдарыбыздын бардыгы эл алдында өздөрү акыйкат болуш керек деп ойлойм. Сизди бүгүн колдоп кеткен элиңизге мындан ары кандай кызмат кыласыз? Мен ушуга чейин деле эли журтума кызматымды аябай кылып келип жүргөнмүн жана мындан ары дагы бүгүн мени колдобогону карабай туруп, мен элиме, журтума өмүр бою кызмат кылганга милдеттүүмүн деп сезем. Ташиев кайрадан коомчулукка көрүндү. УКМКнын мурдагы төрагасы Сокулуктагы кичи футбол талаасын ачкан. Камчыбек Ташиев анда балдары менен баарлашып, аларга топ бергенин көрүүгө болот. Кубатка мына ушул футболсун, бала чакасы менен ушул үйдө өнүп өсүп, жакшылап жашап, ойноп күлүп, тойлор болуп, ушул айыл менен, туугандар менен, ушул жерликтер менен чогуу бирге өсүп өргөнгө буйруп насип этсин Кудай. Көрүп билип турасыздар, мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан саясатта ушуга багытталган. Ар бир адам үйлүү болуш керек деп. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич дагы кечээ эле мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ошто ипотекалык үйлөрдү ачып берди, Кара Суулду ачып берди, ошол үйлөрдү. Миңдей адамга, Ошто бир 600дөй, Кара Сууда 400дөй адамга үйлөрдү ачып берди. Мамлекетти жүргүзгөн саясат да ошондой. Ар бир кыйналган үй бүлө, үйгө муктаж болгон адам үйлүү болуш керек. Кыргызстан ичинде деле баарды досторум эмес, душмандарым дагы. Саясатта дагы ушу мен жакындатпасак, ушул бала жакында бир келип бир кызматта, мамлекет кызматта отуруп калбаса экен, бул кезде баарыбыз жок кылат деп ар түрдүү аракеттерди кылып мен жакындатпаган көп күчтөр бар. Жаш муундар, кийинки муундар менден талим тарбия алсын, ошолдон үлгү алсын. Мана бизге канчалык мен башыма оор кыйынчылык күн түшүп атса дагы, канчалык мени акыйкатсыз тебелеп тепсип атса дагы, мен айтып атамын. Эли журтум, мени колдогондор көтөрүлбөгүлө деп атам. Эли журтум, мени колдогондор тынчтангыла, митингдерди өткүзбөгүлө, пикеттерди өткүзбөгүлө деп атам. Мана ушул жол менен кетишибиз керек туганда. Биз көрдүк тополоңду, канча тополоңду баштан өткүздүк, канча кыйынчылыкты баштан өткүздүк. Тополоң болбой эле өзүм аягына чейин чындык үчүн күрөшөмүн. Буга чейин 10 жылдан бери эле бири-бири менен чабышып, бул ууру анан бул мынтип системада отурат, ичип атат, жеп атат деп келип, бир сом төктүрө алды беле бирөөнү. Как будто Камчыбек Кыдыршаевич алып жеп алгандай көрүп атпайбы? Ал төккөн адамдар барып туруп кассага төгөт. Кассадан бюджетке кетип атат. Мына министр финансып отурат, каржы министри. Бүт бары ким кызыкса баргыла. Биз азыр мурункудай жаап жашырып отурбайбыз. Мейли жаран келсе да мына деп туруп Камчыбек Кыдыршаевич алып барып алдыңарга таштап коет. Мына көр артынан кубалап бар, канчасы каякка барып түштү экен деп. Түп-түз барып бардыгы тең бюджетке түшүп атат. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга onun үчүн акча таппай атабыз. Элисте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутунда туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт.
Бизге азыркы учурда $45.000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Биз кыйын болуп атабыз. Кыздарыбыз бар, кор болбаса биздики. Мен таң калам, биз да кыргызбыз да, биз мындайбыз. Биз аялдар эркиндей, чоң эркин болуп, кул болуп атпады буякта. Уялбай бияка Кыргызстан деп жазып көчөдө басып жүрөсүң. Намыскын. Калпак кийип аласың, калпагың бар деп. Бекит калпагың, уятсыңга кийген азыр. Сенин кыздарың ата кор болуп жүрөт. Кайсырыңа калпак кийип атасың сен? Аркасында чоң Кыргызстандын жазуусу бар. Намыс кыласың кете кыргыз болуп кеткениңе. Эркектер барсын, мээри түшүп өлүп калсын, эчтеке эмес. Эркек ал, ошого жараткан Кудай таалам. Бакканга деп. А кыздарга эмне аякта? Байкуш биздин кыздарыбыз. Мектепте бүт кошо келип турып бардык эле. Көчөдө биздин кыздар жүргөндө, аларда айып жок. Айып бизде эркектер бардыгыбыз. Ошого аракет кыл сен. Үйлөнгөндө иштеш керек, ана мындай, ушундай үйү бар, аялы бар экен, башка кандай болбойт. Сен багышың керек. Сенин милдетиң. Эмнеге калпак кийбейсиң Россияга барганда деп бирөө мага айтат. Кантип кийем калпакты? Ошо жерге барганда кыргызмын деп. Ана сенин кыздарың деп айтсам эмне кылам мен? Магазинге кетсем бүт биздин кыздар жүрүп аткан болсо, магазинге киргенде намыстанат болчумун мен. Мечиттен сүйлөп кайра зуу деп качкан бойдон кетип каласың. Кантип басарга? Ошо жерде биздин кыздар жүрүп аткан болсо. Биздин кыздарыбыздын жүрүш-турушу өтө бузулуп кетти. Айрыкча студент кыздарыбыздын. Айыл жерлерден келишип, мына борборго келишип, окуймун деп ата-энесинин акчасын алып келишип, окушуп, анан кийин эле жанагы сойкулук менен машыгып кетип атышат. Так. Жакында эле биз мына бир ушундай жөнөкөй сыртынан карасаң үлпөт салон. Үлпөт салон, болгон үлпөт салон. Сыртында ошо кирсең коридорунда жалаң баягы тойго чыга турган көйнөктөрдү сатабыз деп коюп коюшкан. А иш жагына кирсең, иш жагында жалаң кыздар, мына өткөндө биз бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ал жерге бир дагы кыргыз мындай улутундагы адамда эркек балдар жок экен. Бардыгы чет өлкөлүктөр. Чет өлкөдөн келген эркек жарандар, кытайлар, европалыктар өздөрүнүн жалаң бузулган жанагы үрп адаттарын кыздар менен ошол жерде олтурушат. Ичкен, жеген дегенин айтпай эле коеюн. Эми анын бардыгын мына экранга айта берсең болбойт. Бирок ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 98% бардык студенткалар болуп чыгышты. Мына 30 кыздын 29-у студент. Айыл жерлеринен келген студенттер ушул жерге келип, ата-энесин алдап, мен ушу окуп атам деп жүрүп, ушундай иштер менен машыгып атышат. Бул бир эле жерден тапканыбыз, бир эле жерден. А мындайлар канча жери бар? Бир шаардагы канча шаарларыбыз бар? Чоң-чоң шаарларыбыз бар. Мунушуга көңүлдөрүңөр бургула. Ошондой притондорду таап чыккыла жерлерден. Райондун тегерегинен карагыла. Кээ бир жерлерде райондордун тегерегинде үйлөрдү ошондорду жасап алып атышат. Айла жок, күрөшүшүбүз керек муну менен дагы биз. Айлабыз жок. Себеби бул кыз бала биздин келечегибиз. Улутубуздун келечеги, Кыргызстаныбыздын келечеги.